Assalamu alaikum. Амансыздарбы, кыргызстандыктар. Бизде Ошто көйгөй ушундай. Бүгүн бир 3 күндөн бери суу жок. Анан ушул жерде ушинтип аз кезектешип атып, дагы адамдар аз калды. Ушунча эле адам калды, Кудайга шүгүр. Бирок ана жерде челек менен алып дагы куюп атышат. Өзү негизи ушул бийликтин ушул малга чейинки таза сууну кылбаган биздин чоңдор качанга чейин ушинтип элдерди алдап суу болуп атат, мына болуп атат, мынанча пул кетти, мынча кетти деп жалган айтып, жөн эле адамдардын кулагына лапшаны иле бересиңер. Мынандай эле айтайын силерге. Ушул Гор водоканалдын чоңунан баштап, Кудай буйрса, биз ушу Камчыбек Ташиев Кыдыршаевичке жана ошондой эле Садыр Жапаров Нуркожоевич сиздерге ушул видео аркылуу кайрылабыз. Ушунча жылдан бери, канча жылдан бери суу проблема болду бизде аксакал? Көп жыл болду, Жамгыр жаады, все болду. Жамгыр жаады, бүттү. Эми Кудай буйрса, ушул сууну ким акча бөлүп сууга, ошол сууну кылбаган инсандар буйрса жакын ортодо жоопкерчиликке тартыласыңар. Ошо биз урматтуу Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич ушул суу жактагы коррупцияны иликтесеңиз, Кудай буйрса, көп адамдар чыгат бунун артынан. Ошол ушинтип кезекте турабыз, суу алайлы деп. Бар болуңуздар. Assalamu alaikum.